Узаткан эже, өзгөрүүнү жан дүйнөдөн башташ керек деп айттыңыз. Жан дүйнөнү кантип өзгөртөбүз? Жан дүйнөдөгү негизги программалар биз төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейин ата-эненин бизге жасаган мамилелери, ата-эненин бизге берген тарбиясы аркылуу ушул программа түзүлгөн. Биз негизги жашоодогу азыркы биздин жашап жаткан максаттарга жеткенде, мамиледе, ден соолукта негизинен биз ошол шаблондорду 1 жаштан 5 жашка чейинки түзүлгөн шаблондун негизинде жашайбыз. Анткени бул шаблон биздин жашообуздун негизги фундаменти болуп эсептелинет. Фундаментти кандай болсо, үй ошондой курулган сыяктуу эле биздин жашообуздагы балалыктагы фундаменттен көз каранды. Эмне үчүн биз жан дүйнө менен иште деген себебибиз, биздин фундаментибиз жакшы болсо, жашообуз жакшы болот. Фундамент кандай болсо, программа башталышы биздин жашообузда ошондой болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз фундамент менен иштешибиз керек. Өзөк менен, тамыр менен иштеш керек. Биз үстүн коздой берген менен бул жактан бизге көп нерсе өзгөргөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Өзгөрүүнү биз ошондуктан дайыма тамырдан, фундаменттен башташыбыз керек. Мисалы, бала чактан көптөгөн тыюулар болсо, тамакка аралашпа, унга аралашпа, сууга аралашпа, топуракка аралашпа деген тыюу көп болгон сайын чоңойгондо жумушка, бизнеске, чоң акчаларга жана элдин арасына аралашканда бизде өзүбүзгө болгон тыюу көп болот. Өзүбүзгө болгон ишенич аз болот. Ошондуктан балага кичинекей кезинен баштап тыюуларды биз аз салышыбыз керек. Көп өзүнүн эркине коюш керек. Бала кичинекей кезинен жумушка аралашып, адамдар менен аралашып, биз менен көп байланышта болсо, чоңойгондогу жашоосу дагы оңой болот. Анткени фундаментте көп программалар кичинекей кезде киргизилет.